Көрөрманы Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилеп жатат. Быйылкы майрам дүйнөдө олку-солкулук орун алып, экономикалык коопсуздук көйгөйлөрүнүн мааниси арткан мезгилге туш келди. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бул майрамды утурлай эгемен Кыргызстандын эң башкы көйгөйлөрү, мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтер эмнелер деген суроолордун тегерегинде талкуулоону чечтик. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, парламенттин экс-депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев, медицина илимдердин доктору профессор Рыспек Абдулдаев жана юрист, жарандык активист Канат Мидин уулу катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга кош келдиңиздер. Мына Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилөө алдында турат. Бул негизги майрамдын алдында өлкөдөгү азыркы абал, көйгөйлөр, келечек жөнүндө кеп куруп талкуу кылалы деп турабыз. Мен алгачкы суроону Адахан мырза сизге жолдойн деп жатам. Мына Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарынан тарта саясатта жүргөн, мамлекеттик башкарууга катышкан адам катары Кыргызстандын учурдагы абалын, дүйнөдөгү ордун сиз кандай баалайсыз? Бул кыйын суроо. Бул заматта эле бир көрсөтүүдө айтыш кыйын. Кыргызстандын орду кандай, эмне үчүн ушундай деген суроолорго. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан кайтара өзгөрдү. Бизге ошо негизи эгемендик бирдеме тартууладыбы же биздин энчибизге тийген нерселерден куру калтырдыбы? Ошолордун талдоо боюнча өтө көп убакыт керек. Анын баарын чечмелөө керек. Тапканыбыз да бар, жоготконубуз да бар. Тилекке каршы тапканга караганда жоготконубуз көбүрөөк. Эгер мындан 35 жыл башта агрардык, индустриалдык өлкө деп таанылган болсок, бүгүн кандай деп таанылышыбызды өзүбүз да билбейбиз. Агрардык деп же айыл чарбасынан жокпуз, индустриалдык деп же өндүрүштөн жокпуз. Кандай жерде калып калдык, аны менимче кененирээк сөз кылыш керек. Мен мындай деп ойлойм да, эгемен мамлекет болуш үчүн эгемен мамлекеттин ичинде жашап аткан элдин көкүрөгүндө эгемен сезими болуш керек. Адамдын жүрөгүндө эркиндик болуш керек. Эгерде биз 7 миллионго чукул калкыбыз болсо, ошо 7 миллионго чукул калктын жок дегенде бир 18ден жогору карай жашы өсүп калган азаматтар өздөрүн эркин сезсе, өзүн коопсуз сезсе, өзүн бийликтен көз карандысыз сезсе, өзү ар кандай уюшулган топтордон уурдап кетүү, тоноп кетүү же мыйзамсыз тартып алуу деген коркунучтардан сыртта болсо, өзүнүн көкүрөгүндөгү ой пикирин илгери кыргыздын ата-бабаларыбыз айтып кеткен телгесмек бар, телгесмек жокта баш кесмек бар деген принциптерине таяна алган болсо, көкүрөгүндө эмне кайнап атса ошону айта алса, ошону гана эгемен деп айтсак болот. Бүгүн өзүбүз көрүп атпайбызбы? Андай жок да. Экономикалык көз карандысыздык барбы? Бар. Азык-түлүк көз карандысыздыгы барбы? Бар. Жол эгемендүүлүгү барбы бизде? Ал жок. Аба эгемендүүлүгү барбы? Жок. Анан эмнебиз эгемен билбейм мен. Ошол жагаттан биздин кесиптештер, бул жерде катышып отурган азаматтардын да пикирин уккум келет. Бул менин жеке пикирим ушундай. Каныбек мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Эгемендик эми улуу дөөлөт, чоң байлык. Өзү сизге келерде анча-мынча ошого байланыштуу кагаздарды барактасам, суверенитет деген сөз 1250-1350 жыл пайда болгон экен да. Суверенитет дегендин эң негизги түпкү мааниси адам мамлекетке салык төлөйт. Ошо салыкталган мамлекет адамдын укугун, менчигин, коопсуздугун коргойт. Ушул нерсе. Мамлекеттүүлүк деген түшүнүк эң биринчи Месопотамияда 5000 жыл мурун пайда болуп, классикалык түшүнүгү Кытайда пайда болгон. Кытайда жөнүнөн адамдар уюшуп, сууну бөлүшө албай, анан суу эрежесин иштеп чыгып, анан суу эрежесин кийин ошол аппарат камсыз кылып, мамлекетке өсүп чыккан. Бүгүнкү күндө суверенитет деген түшүнүк эбегейсиз кризиске учурады. Себеби Вестфалдык келишим бар. Бул 68-жылы бекиткен. Ошол ушуга чейин бузулчу эмес. Акыркы 10 жылдыкта ошол бузулду. Ал эмне деген? 4 эркиндик бар. Биринчи мамлекеттин ички суверенитети, экинчиси чек ара суверенитети, биздин коңшунун баары биздин чек араны тааныш керек. Бул жагынан маселе бар. Үчүнчү эл аралык укук. Бул жагынан эгерде эгемен мамлекетке эмне декларативдик түрдө таандык болсо, иш жүзүндө эмес, ошонун баары Кыргызстанда бар. Өзүнүн жедеги туусу, конституциясы, атрибуттар. Эң акыркысы Вестфалдык келишим деген. Ал
чоң мамлекет кичинекей мамлекеттин же башка куралдуу мамлекет кичинекей мамлекеттин территориясын бузбаш керек деген. Бирок бул оондун да колунан келбей калды. Ошондой дүйнөдө азыр бир цифраны айткым келип турат. Дүйнөдө 7000 улут бар. Бирок 193 гана эркин өлкө бар. Ар 80 улуттун бирөөсү гана эркин. Өзүн эркин өлкөбүз деген дүйнөдө 60 өлкө бар, бирок аны Бириккен Улуттар уюму тааныбайт. Ошол ДНР, ЛНР, Түндүк Асия, Абхазия ошонун баарына кирип кетет да. Бул жагынан алганда албетте салыштырмалуу биз сериктеш өлкөлөргө салыштырышыбыз керек да. Балтика боюнда өлкөлөр өтө алдыга кетти. Эстерде орунда Усуалиевдин 4 томдук китеби бар. Ошондо биз ВВПнын ички дүң продукциянын көлөмү боюнча 11-чи, 12-чи, 10-чу 3 орунда болчубуз. Мисалы үчүн мал чарбасы боюнча 2-чи орунда болчубуз. Дан боюнча 2-3 орунда болчубуз. Эстердин эл артисти деген наам алганда 1-чи орунда Россия, 2-чи орунда Украина, 3-чи орунда Кыргызстан болчу. Эң таланттуу адамдар Кыргызстан боюнча. Азыр ички дүң продукция биз 15 союздук республикадан 14-чү орундабыз. Бизден ылдый Тажикстан гана. Бирок алардын бюджети бизден да чоңураак да. Биринчи көйгөй абдан көп. Жана Адакам Кимсанбаевич айтканды, ошол жана Фрэнсис Фукуяма деген күчтүү дүйнөдө реалдуу суверенитетке ээ 20 өлкө бар. Жыдбаска келген өлкөлөр. Таптакыр суверенитети жок мамлекет деген аты бар 30 өлкө бар. Булар Руганда, Либерия, Гана, Сьерра Леоне деген сыяктуу мамлекеттер, негизинен Африка мамлекеттери. Ортозар мамлекеттүүлүгү бар, бирок сырткы өлкөлөрдөн көз каранды, өзүнүн армиясы көз каранды, өндүрүшү көз каранды, негизги илими көз каранды, аэродрому көз каранды, транзити көз каранды. Дүйнөдө 70 өлкө бар. Биз ошонун бирөөнө киребиз. Биринчиден көйгөйлөр өтө көп. Эгерде бизде мамлекеттүүлүк жана мамлекетке иштеген инсандар жана мамлекеттик аппарат күчтүүрөөк болгондо, балким биздин көз карандыбыз мындан да күчтүүрөөк болот эле. Ошо 15 республикадан Прибалтиканы алып салганда азыр реалдуу суверенитетке ээ менимче Азербайжан. Калгандардын баарында проблема бар. Беларусь, Украина, Россия, Казакстан, Өзбекстан баарында проблема бар. Бизде бир гана жерде бар. Биз жанагы Армения, Грузия, Молдова сыяктуу ичинде мамлекет пайда болуп калган өлкөлөр, Кудайга шүгүр, биз андан алысыракпыз. Бирок ошого да жакыныракпыз. Эң коркунучу ошо. Себеби реалдуу суверенитет болуш үчүн бүт чек ара таанылып бекем болуш керек. Бул жагында коопсуздук бар. 3 негизги проблема. Биринчи мамлекеттүүлүк алсыз. Экинчи акыркы 3-4 жылда бизде күнүнө 10 эсеби боюнча $2 аз жашаган жакырлар 2 эсе көбөйдү. Үчүнчү эң көйгөйлүү чек ара маселеси. Мына биздин мамлекеттүүлүккө доо кетире турган ушу 3 көйгөйлүү маселе бар. Биз чакырык тобокелчиликтер жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Мен Рыспек мырза сизге кайрылайын суроону жолдоюн деп жатам. Мына сиз акыркы 15 жылга жакын убакыттан бери Америка Кошмо Штаттарында жашайсыз. Буга чейин мамлекеттик кызматта иштегенсиз, медицина тармагында иштегенсиз. Мына акыркы жылдары Кыргызстанга келип, аймактарды кыдырып, кандай өзгөргөндүгүн өз көзүм менен көрдүм деп айтып жатасыз да. Мына ошол жагынан алганда сиздин көз карашыңызда 31 жылдык эгемендиктин алдында сиз кандай баалайсыз Кыргызстандын абалын, эгемендик маселелерин? Биринчиден байрамыңыздар менен, экинчиден мен алдыбыздагы 2 депутаттын сөзүнө толук кошулам. Себеби көп жылдан бери саясатта, өкмөттө жүрүшөт, бардык проблеманы ичинен жакшы билишет. Анан абдан кунт коюп угуп, мен ошол сөздөрдүн баарын колдор элем. Эгемендүүлүк кимге, мамлекет деген ким, коом деген ким? Бул сиз, мен, мына биз. Бул Ысқақ Разақович агыл айткан. Сен, мен, биз коомбуз деп. Ошол менин эгемендүүлүгүм барбы, сиздин эгемендүүлүгүңүз барбы? Биз деген мамлекет деп бирөөнү айта бербей, реально ошо элибиздин эгемендүүлүгү бар. Мына чек ара, башка барын айтып атасыздар. Ал жагынан мен депутаттардын сөзүнө толук кошулам. Экинчиден сиздин суроого. Мен региондорду кыдырганда мен ушуга абдан ыраазы болдум. Өзгөрүүлөрдү, өзгөрүү дегенде сөзсүз алдыга да эмес, артка да кеткендер болот. Өз көзүм менен көрүп, себеби биздин максат биз азыр коом жаңы эрага кетип баратабыз. Көп специалисттер жоголот. Жакынкы жылдары 5-6-10 жылдын ичинде башка жаңы специалисттер келет. Ошого биз туура кирдикпи же баягы эскиче эле кетип баратабызбы? Ошолорду карап,
түшүнгөнүмдү айтып берип, бул 20-чы кылым физиктердин кылымы, физика илиминин кылымы болсо, 21-чи кылым биотехнология илиминин деп бүт дүйнө жүзү таанып жатат. Мына ковидтен баары түшүнүп калышты. Ошого биз өтө алат бекенбиз, билимибиз жетет бекенбиз дегенде, бизде бул жагынан эч нерсе жок экен. Билим берүү, саламаттык сактоо, башка системаларда демек муну өзгөртүш керек экен. Муну түшүндүрүш керек экен. Буга биз каалайбызбы, каалабайбызбы, келебиз. Ошон үчүн биз мисалы үчүн бардык жагынан эгемендүү болуп, биздин саламаттыгыбыз, биздин коомдун саламаттыгы коркунучта болсо, эгемендүүлүктү биз коргой албайбыз. Илим, билимибиз жок болсо, биз коргой албайбыз. Анан экинчиси, ар бир региондун өзгөчөлүгү бар экен. Мен абдан ыраазы болгонум, мына азыр ачык эле айтам, мен жакшылап анализдеп, көрүп, кыдырып жүрүп, Баткен эли өзгөчө экен. Бизде эгерде бир кезекте реформа алдыга жылуу боло турган болсо, жыла турган болсо, мен негедир Баткенден башталат деп атам. Себеби ал жактагы эл абдан жөнөкөй, эл ушул башка региондорго караганда ушу биздин байланыштарды, тарыхыбызды, традицияны, үрп-адатыбызды, билим берүү ошолорду мындай сактап калган өзгөчө эл экен. Аны мен жаштардын көзүнөн көрдүм. Биз бардык жерге лекцияларды окуп барганда, мугалимдер эшиктерди жаап алып, качып кетпейсиң деп жаап атат. Баткенде бүт эшикти ачып койду. Бир киши кеткен жок. Ошон үчүн мен ойлойт элем да, биздин эгемендүүлүгүбүз региондордон башталат. Баткендин чегарачы, эч кимиси кетпей, Баткендин эли жалдырап, мен өкмөт муну чечип берди дейт. Бардына чыдап, биз бардыбыз качып кетет болчубуз. Демек, Кыргызстанда бар экен да, бир жерден бир баштала турган. Ошон үчүн мен экинчи максатым, мен ошо Кыргыздын тарыхын кандай сактап атабыз деп. Баткендеги краеведческий музейге барып, өз көзүм менен көрүп, ошо жердеги жөнөкөй айлыгы жок жигиттин жасап аткан иштерин кандай сактап калган. Көп нерсени биз мамлекетти түзгөн, мамлекет илим, билимди түзгөн адамдардын тарыхын билбейт экенбиз. Бишкектеги музейге барып сурап көрдүм да, бул жерге Исхак Разаковдун үйүнө кимдер келди дедим. Ошондон кийин мен баа бердим. Эгерде биздин бүгүнкү мамлекет жетекчилери ошол эшикти ачып кире элек болсо, тарыхты билишпейт. Туура. Мен Канат мырза сизден сурайын деп жатам. Эгемендиктин маселелери жөнүндө да сөз болуп кетти. Кайсы абалдабыз деп да сөз болуп кетти. Сиз эми жаштардын өкүлү катары сиздин пикириңиз кандай? Биздин азыркы абалыбызбы же? Биздин азыркы абалыбыз. Дүйнө жүзүндө мындай жалпы түшүнүк бар да. Жөнөкөй айтканда, биринчи сорттогу мамлекеттер, экинчи сорттогу мамлекеттер, үчүнчү сорттогу мамлекеттер деген мындай жалпылап айткандачы. Булар ички дүң продукцияга байланыштуу, экономикалык жалпы көлөм, адамдардын баягы өнүгүү деңгээли, илимдин өнүгүүсү, коопсуздук, сот реформалары, эми жалпы мындай абал да. Анан өнүккөн мамлекеттер, өнүгүп аткан мамлекеттер, өнүгүү жөнүндө мамлекеттер, анан артта калган мамлекеттер. Биз мына 31 жылдан бери артта калган мамлекеттердин бирибиз. Туура жылдан жылга кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп атат. 5-10 миң сомго айлык көтөрүлүп атат, жолдор салынып атат, жаңы мектептер салынып атат, эми мыйзамдар кабыл алынып, жүрүп атат иш. Бирок бурулуш болбой атат. Бурулуш. Бизди ушул 3-чү сорттогу мамлекеттерден биринчи жанагы катмарды топтогу мамлекеттердин катарына ошондой амбициялуу бир стратегиялар, көз караштар, сунуштар болбой атат да. Биз баягы майда эле эмеде жүрөбүз да. Менин түшүнүгүмдөчү. Анан мисалы жанакы мамлекеттин өнүгүү стратегиясын 20-40 деген стратегиясын баягы иштеп атышты го. Анан ошондо ошол жакта иштеп аткан бир агай менен жолугуп сүйлөшүп калдык. Анан мен сурап калдым да, агай, сиздер баягы прогнозирование кылып атасыздар, келечекти көздөйчү, 20-40 деп. Жанагы Стратфорд деген дүйнөлүк аналитикалык борборлор бар. Ошолордун немелерин карап көрдүңөрбү, документтерин десем, ал эмне деді да. Мен ошондо түшүндүм. Бул эми дүйнөдө эң мындай авторитеттүү анализдөө борборлордун бири да. Эгерде дүйнө каяка баратат, ошону биз көрбөсөк, анда кантип биз өзүбүздүн өнүгүү стратегиябызды, келечекти көрө алабыз? Ошол айтканда эле түшүндүм да, бул болбогон эле бир кандайдыр бир документ депчи. Менимче биз жалпы мисалы дүйнө жүзүндө агай айтып кетти, жанакы өндүрүш революциясы боюнча. Маал менен ушундай илимде, андан кийин экономикада, өндүрүштө революциялар болуп турган да. Ушул учурларда чоң мүмкүнчүлүк пайда болгон артта калган мамлекеттерге секирет жасагангачы. Мына азыр дагы дүйнө трансформациянын астында турат.
и бизге ошондой мүмкүнчүлүк келе атат да. Бирок биз аны кандай колдоно алабызбы, колдоно албайбызбы, бул эми чоң маселе. Мисалы Кытай, Япония, ошол эле Корея мамлекети, ошол эле жанакы азиатский тигрлер, булар артта калган мамлекеттер болчу Европадан. Пайдаланды. Соодагерлер келгенде силер биздин баягы вассалсыңар деп аларга наамдарын берип жөнөтүшкөндөр. Анан кийин буларды басып, буларда чоң трансформация болду. Анан бүгүн булар келечекти көздөй кадамдарды таштап, мына чоң реформаларга барды да. Биз эми азыркы абал жөнүндө кеп кылганда бир топ пессимисттик бааларды берип атабыз. Бул реалдуудур балким. Бирок ошол учурда өлкө суверендүү, аймактык бүтүндүктү сактоого аракет кылып келатат. Мамлекеттик башкаруу органдары кандай болсо дагы кимдин көз карашында алсак ар түркүн баа берилиши мүмкүн, иштеп атат деп атат. Бүгүн ушул абалдан өзгөрүүнүн жолдору кандай болуш керек? Мен ушул жөнүндө сурагым келип атат да. Албетте, абалыбыздын көйгөйлөрүбүздү айтып атабыз. Адахан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Бүгүн эмнени өзгөртүшүбүз керек? Ушул көйгөйлөрдү чечүү менен мамлекеттүүлүгүн бекемдеп, ар бир адам өзүн эркин сезиши. Убакыттын тардыгына байланыштуу тезистик кылып кыскартып айттым эле да. Аң сезим эгемендүүлүгү барбы өзү негизи улуттук аң сезим эгемендүүлүгү. Же биз көрүнгөндү ээрчиген, кайсы жакка бурса ошону жете элеме, оома, бир туруп ал жакка карап кубулуп, бир тарап бул жакка карап кубулуп, биздин өзүбүздүн өзөгүбүздү жоготуп алган жокпузбу деген суроону койдум да жана тезистик маанисинде. Биз биринчи кезекте көкүрөгүбүз эгемендүүлүккө чыгыш керек. Аң сезим эгемендүүлүгүнө жетиш керек. Ага жетиштин жолу, азыр Рысбек мырза абдан туура айтты, бул акыл эс. Акыл эсти күчөтүүчү нерсе бул илим, билим. Билимдүүлөр, илимдүү инсандар, жана Каныбек мырза укмуш бир керемет нерсе айтты да, ошону менен эле талкууну токтотуп койсо болот. Мына Советтер Союзунун мезгилинде кыргыз улуту эл артисттери, СССРдин эл артисттери 3-чү орунда турчубуз деп 3 миллион, 3,5 миллион калкыбыз болсо, ошол 50 миллион, 30 миллион калкы бар республикаларга караганда 2 баш жогору турчубуз деп. Эмне үчүн? Себеби бүтүндөй баары интеллектуалдык деңгээл жогорулуктан. Анан кантип өзгөртөбүз дегенде, Канат мырза азыр жаштардын өкүлү катарында айтып атат. Мына Ли Куан Ю 3-чү дүйнөдөн, 2-чи дүйнөдөн 1-чиге секирик деген китебинде эки нерсе менен жетишти да. Биринчиси жаңы технология, экинчиси коррупцияга каршы эбегейсиз күрөш. Эң жакын досторунан баштады да ошолорду жок кылды да. А бизде Кыргызстанда досторуңдан көз карандысың. Дос болдуңбу, бүттүң. Кызматка келдиңби, сүйрөлүп жүрө бересиң. Баягы бутуна айланып алган бир кишен андан кутула да албайт. А бул баягы аң сезимдин эгемендүүлүгүнө жеткирбейт. Эгер адам баласы бүгүнкү биздин Кыргызстандын шартында илим менен билимди биринчи орунга койсо, калганы баары өзүнүн ордуна келип жетип алат. 2007 жылы, 2006 жыл болсо керек, Рысбек мырза онкология борборунда директор болуп турганда какпаган эшиги калган эмес. 7 миллион гана доллар акча сурап, баягы Алматыга барып, Түркияга барып, Индияга барып, эбегейсиз акчаларын таштап келаткан кыргыз жарандарын 7 миллион долларлык аппаратты ушул жерге коюп берсеңиздер, биздин акылыбыз бар, биздин адистерибиз бар, биздин профессорлорубуз бар. Ошолор 30 000 доллардан даарылап аткан кыргыз жарандарын биз болбогон акчага даарылап бергенге даярбыз деген маселени аябай катуу койгон. Бул биздин баягы эгемендүүлүктүн дагы бир бутагы ушул болуш керек. Биз бирөөдөн көз каранды болбошубуз керек. Бирок тилекке каршы бооруң ооруса да Кудай сактасын, бөйрөгүң ооруса да, көзүң ооруса да бөтөн өлкөгө көз карандысысың. Ошолордон барып сурайсың. Ошондуктан жанагы өсүүнүн жолу бирөө гана, коом ушуга барышы керек, талапты ушундай коюшу керек. Акыл эстүү, аң сезимдүү. Дагы бир жолу Каныбек мырзага кайрылып айтып кетем. Бүгүнкү күндө сурап атасыз, 31 жыл эгемендүүлүктүн тарыхында бүгүнкүдөй сабатсыз бийлик болгон эмес. Мына бул киши Исхак Разаковтан баштап, теги Жээнбековке чейинки, азыркы Жапаровго чейинкиси баасын берип койгон. 2 жыл баштап берип койгон. Тилекке каршы убагында укпайбыз да. Ошондон эле жыйынтык чыгарып алса болот Каныбек мырзанын баасынан кийин. Бирок мына бүгүнкү күндө
реалдуу эгемендүүлүктү биринчи экономикалык саясий эгемендүүлүккө ээ болуш үчүн бир топ долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек деп атпайбызбы? Анын эң башында жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу темир жол долбоорлорду ишке ашыралы. Ошол мына жакын арада кол коюлушу мүмкүн деген сыяктуу сөздөр, билдирүүлөр айтылып атат. Каныбек мырза, сиздин көз карашыңызда ушул сыяктуу долбоорлордун ишке ашуусуна канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө шарт түзүлүп атат? Мен конкреттүү түрдө сурагым келип атат да. Түшүндүм. Жанагынын уландысы, азыркы күндө суверенитет кайсы учурда азаят? 3 учурда азаят. Жер азайса, территория. 91-ге караганда жер азайды. Эл азайса, мигранттар кетип калды. Себеби суверенитеттин эси элди. Үчүнчү, мыйзам сакталбаса. Биз мыйзамды сактоо боюнча Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 136-орунда турабыз. Эми кайра тескери алды. Жерди кайра алыш өтө кыйын. Мигранттарды кайрап келиш өтө кыйын. Үчүнчү жол калат. Мыйзамдуулукту орнотуу. А мыйзамдуулук эмне? Бул калыс бийлик. Эң кызыгы, Орхон Енисей жазуусунда 1300 жыл болду. Ошолордо эл менен мамлекет бир эле түшүнүк экен. Мамлекетти сакташ үчүн мыйзамдуулукту сакта дейт да. 1000 жыл болду, бала сагынын куталчы китеби бар. Мамлекетти сакташ үчүн мыйзамдуулукту сакта дейт. Мыйзамдуулук деген эмне? Бул мамлекеттик бийликтин жоопкерчилиги, профессионалдуулугу, соттун адилеттиги. Бул болмойын, ал чын эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу биз жылына 3-4% дүң процесс өсүп атат. Бизде 8%ке чейин өсүү деп эсептеш керек. 1% өсүү ар бир кыргыздын чөнтөгүнө 800 сом өсүү алып келет. Былтыр 10 000 сомубуз болсо, быйыл 10 800 сомубуз болот. Өсүү эмес. Инфляция жеп коет да. Бизде 12%-тан ашык өсүү болуш үчүн 4 нерсе керек. Коррупцияны жоош керек. Темир жол сайыш керек. Грузиядагыдай реформа керек. Кескен. 4-үнчүсү жетим тоо. Жетим тоонун байлыгы жылына бизге дүң продукцияны көбүлбөй жүрүшөт. Түндүк, түштүк жолдун салынышы эле япондук эксперттин эсеби боюнча жылына 3% алып келип атат. Завод, фабрика салганда өсүпкө киришпеш керек. Жылдына сайын товар ары бери эмете атат, ташы көбөйүп атат да. Товар жүгүртүү өсүп атат да. Ошол эле жыл сайын 3% өсүп алып келет. А биздики 11-жылдан бери $1140. СНГда 15 республикада, Прибалтикадан алып салганда 8 республикада такыр ички дүң продукциясы 11 жылда өспөгөн, биз кана калдык да. Мына ушул нерселерди азыркы бийлик ишке ашырабыз деп түшүндүрүп аракет кылып атпайбы? Сөз жок куруш керек. Себеби биз интеграцияга аралашабыз. Жетим тоо жөнүндө мыйзамга аралаш керек. Ошондо акча жебегидей кылып, отчет интернетте туруш керек. Бул глобалдык процесс. Жетим тоодагы жылына 10% алып келет. Ушул экөө анан Грузиядагыдай либералдык реформа, мына Кыргызстанда 4-үнчүсү коррупция менен күрөш. Ушул 4-төө гана мамлекеттүүлүктү бекемдеп, реалдуу суверенитетке жакын биз эстирди орунда 28-30% дотацияны борбордон алчубуз. Азыр ошол азайды 15-20% Дүйнөлүк банктан, МВФтен алып атпайсызбы? Ошону жабыш үчүн, реалдуу экономикалык суверенитетке жетиш үчүн ушул эки проект сөз жок керек. Аны үчүн элди, коомчулукту ишендириш керек. Ишенген бийлик болуш керек. Кыскача уруксат берсеңер. 21-жылы Британиянын мурунку премьер-министри Борис Джонсон Британиянын парламентинде чоң доклад кылды да. Глобалдуу Британия деген. Бул чоң амбициялуу проект экен. Британия кайра дүйнөлүк баягы оюнга кирип атат деген чоң бир 100 барактуу эме да. Анан ар бир көп тармактарда айтып чыгып, жазып чыгышыптыр. Ошол жерде эң чоң бөлүк бул маданият. Биздин дейт британистердин жашоо образыбыз бул эң чоң байлык деп атат. Биз муну ар кайсыл жактан коргошубуз керек дейт. Керек болсо чегерадан дагы бүгүнкү күндө жашоо образыбыз, биздин ой жүгүртүүбүз эң баалуу ушул болуп атат деп атат. Анткени биздин чегерабыз эле тура берет, бийлигибиз эле тура берет, бирок жашоо образыбыз өзгөрүп кетсе, биздин маданиятыбыз талкаланып калса, биз башка элбиз деп атат. Ушул маданият аркылуу, маалыматтык саясат аркылуу мамлекеттер бири-бирин басып алып атат, мындайча айтканда, эми согуш жок элечи. Ошо канатка карама каршы да. Маданият биринчи орунга турсун деп биз көпчүлүк учурда кыйкырышып атпайбы, жанагы экономика жок. Маданияттуу коом экономикасын көтөрө алат. Мына азыр 7-чи чакырылышка келгенде Бакыт мырза өзүңүз көрөсүз. Маданият деген сөздү комитетке да киргизбей коюш сунуш беришпедиби? Мен биз кайра ошону талап кылып отуруп, маданият дегенди жок дегенде бир башка комитетке киргизип калганга үлгүрдүк. Сөзүмө олай, эмеде Түштүк Кореяда ушул чоң реформалардын авторлору жазган китепте айтып атышат да.
эң чоң кыйынчылык дейт. Кореецтер күнүгө бир чашка жана мискасын жеп, ошо тоо кылып көнүп калышыптыр дейт. Биз ушул түшүнүктү, ошол үй жүгүртүүнү талкалаш эң оор ушул болду дейт. Башка реформалардан дагы, саясий күрөштөн дагы ушул эң аябай кыйынчылык болду дейт. Демек бир ооз сөздө биз 30 жылда көп проблема бар. Бирок жана эгемендүү аң сезим, бул акыл эс категориясы да. Ошону элге даңазалаган биздин маданият өкүлдөрү болду. Бул манасчылар, төк макындар, комузчулар. Биз 30 жылда маданияттан баары бир элдин духун көтөрө алдык. Рысбек мырза, биз Каныбек мырза да учка айтып өтпөдү, жана өлкөнүн негизги байлыгы адамдар, адам ресурсу, эли деп айтып келатабыз да. Анан мына жакында Улуттар уюмунун ушул жакырчылык боюнча атайын чабарманы Кыргызстанга келип, өлкө экономикасын сырттагы журтташтарга которгон каражат азырынча кайсы бир деңгээлде салым кошуп атат. Бирок бул узак перспективалуу мындай мөөнөттөн алганда коркунучтуу. Инвестиция боло албайт. Инвестиция боло албайт, анан акыл көчүнүн сыртка чыгышы кайсы бир маселе болуш керек, коңгуроо болуш керек деп өлкө бийлигине кайрылып кетти да. Мына сиз сыртта эмгектенип жүрөсүз. Ушул сыяктуу нерселер өлкө эгемендиги үчүн коркунучтуу экендигин, кайсы бир деңгээлде коркунучтуу болбосо дагы бир көйгөй экендигин аңдап түшүнүүчү мезгил келдиби сиздин көз карашыңызда? Мен дагы цифрага кайрылайын. Сиздин мээңизде, менин ар бир адамдын мээсинде 100 миллиард клетка бар, нейрондор бар. Биз кенедей бир нерсени ойлой турган болсок, кенедей бир аракет кылып бир нерсе жасай турган болсок, ошолордун ортосундагы байланыштар триллиондон ашып кетет. Адам көрдүңүзбү кандай байлык жатат? Ар бир биздин жаранда, мээсинде. Ошол деген эли үчүн, жери үчүн, келечек үчүн, эгемендүүлүк үчүн иштесе, кандай сонун болот да? Биз эмне кылып атабыз? Балким азыр катышып аткандар кошулбас. Биз улуттун маңызын, улуттун эң акылдуу мээсин канчаган триллиондорду тышка чыгарып атабыз. Эң өнүккөн, азыр мисал келтирсек, ал биздин балдар Кыргызстанга которуп аткан акчасы бул бир 10дон 1 же 20дан 1 эле. Тойлорго короткон акча, башкага коротулуп аткан жок. А эгерде карасаңыздар, бир баланын эле $500 миллиард компаниясы бар. Анан экономисттердин санаган бир эсеби бар, математический эсеби бар. Орточо айлыкты канчадан алат? Болуптур, $100 000 алышсын мигранттар. Андан көп алганы бар, аз алганы бар. Ошол мамлекетке канча инвестиция кылып атат? Ал Россиянын бюджетине барабар 15-17 триллион доллар кирип атат. Биз ошонун бардыгынан айрылдык. Бул системаны биз ошол жака эле, бизди мен акча которуп бир машина алып алсам, тойго барсам, бир нерсени жаап алсам деп туруп, бизди даже ошол балдардын эмгектенген, ошолордун жасап аткан иштерин толук колдонулбай атабыз. Демек түшүнүп, аңдап түшүнүүчү мезгил келди. Эми түшүнүш керек. Муну цифра башка кандай цифраларды айтабыз. Атахан мырза, мына эгемендик жөнүндө сөз болгондо, адамдар жана баткен жөнүндө сөз болуп кетпеди. Чек ара маселеси, аймактык бүтүндүккө байланыштуу, эми азыркы учурда актуалдуу болуп турган суроону бергим келип атат. Чек ара көйгөйү, аны тактоо боюнча аракеттер абдан маани берилип, негизги күн тартибибизге чыкты да. Анан жакында бийлик Өзбекстан менен чек араны тактоо аракети жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө маалыматтар айтылып атат. Бул маселенин айланасында бир топ окуялар болду. Анан буга чейин президент фракция лидерлерин чогултуп, бул боюнча Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча жолугуш өткөргөнү да белгилүү болду. Анан бул маселе алдыга жылчыдайбы жана азыркы тапта Өзбекстан менен чек араны чечүүчү эң ыңгайлуу учур келдиби? Бул дагы биздин эгемендиктин негизги маселелеринин бири болууда. Баягы эле биринчи айткан мүнөздөмөгө шайкеш келтирип айтайын мен сизге. Өзбекстан Республикасы жалгыз эле алар эмес, күчтүү өлкөлөр, ой жүгүртүүгө кабилети жеткен, аң сезим бар өлкөлөр кайсы бир өлкө менен маселени чечиш үчүн ыңгайлуу жагдайды күтөт. Көп күч кетирбейт. Айгай салбайт. Саясатка да салбайт. Эгемен болгондон бери кетип эле атат, бирок эч нерсе келбейт дегенге мен айтып коюшум керек адилеттүүлүк үчүн. Биз Сарымогол деген жерди 62 000 гектар жер. 2002-2003 жылдарында 3 эле депутат, Раматылык Абсамат Масалиевич, генерал Исмаил Исаков жана мен үчөөбүз ушул маселени коюп олтуруп, бир ок атпай, бир чозмон менен таш атпай, 62 000 гектар жерди кайра Кыргызстандын аймагына өткөрүп алганбыз. Бул Сарымогол, азыр Сарымогол айыл өкмөтү болуп турат.
Эми Өзбекстан менен болгон маселеде ушул Өзбекстан күттү, ыңгайлуу жагдайды күттү. Кыргызстанда эң алсыз, эң сабатсыз, эң тажрыйбасыз бир азаматтар келип калганда ыңгайына салып калаарбыз деген жагдайды күтүштү. Кытай философторунун айтканда бирөө айтат, муну талаш жүрүп атат да, муну Лао Цзы айткан деп бирөө айтат, бирөө Конфуций айткан дейт. Эки жолборс күрөшүп атса, сен бийик даракка чыгып тур дагы күт дейт. Алардын өлүгү дарыядан агып өткөнгө чейин карап тур дейт. Же аябай экөө тең алсырап калганда түш да, экөөнү тең тынчтып өзүң ээ болуп кал дегендей жагдайга түшкөлүп атат. Бүгүн Өзбекстан менен болгон келишимди жана сиз айткан жабык эшик артында өткөн жыйындын натыйжасында таптакыр кыргыз мамлекетине кызыкчылыгына жооп бербеген келишимдерге барышыптыр. Мына ошондой келишимдерге барабыз деп кол коюлган анча-мынча бир кагаздар жөнүндө дагы сөздөр кетти, кечээ уктук. Бирок бүт баары жабык эшик артында болуп атат, тилекке каршы Чолпон Атада ошого кол коюлду деген маалымат дагы бар. Мен ошол жыйынга катышып отурган киши катарында айттым, алардын берген маалыматы боюнча Кыргызстан утту деп аябай катуу шан шөкөт айтышып атат. Мен сунуш киргиздим, эгер Кыргызстан уткан болсо, бул жакшылык экен. Болсун, куттуу болсун, жүргүлө, элге баралы дагы ушуну сүйүнчү айталы. Эл менен барып жолугушалы да, бирок ага барыша алган жок. Жок деди, ага барбайбыз азырынча, мындай болбойт деп. Эмнени жашырат? Качан биздин кызыкчылыкка жооп бербеген маселе чечилгенде. 9-чу горизонттон кийин Кемпирабад айтып атасыз да. Бирок мен бир нерсени тактагым келип атат да, чек ара бул паритеттүү маселе деп атпайбызбы? Эки тарапка тең чечилиши керек. Туура. Анан ушул сыяктуу маселелерди өтө саясатташтырып салган жокпузбу? Өздөрү саясатташтырды. Эсиңиздерде бар, президенттик шайлоо болгондо биринчи бул маселени көтөрүп айгай салган, болгондо дагы мыйзамсыз айгай салган Садыр Жапаров болду. Эч маселе чечилбегенди чечилди деп калгандарын кандайдыр бир чыккычтеге чейин кыйкырып, ач кыйкырыкты салып баштаган бийликтин өзү болду. Өзбекстан бул маселени көтөргөн эмес, Кемпирабад маселеси боюнча. Көтөрүлгөн да эмес бул маселе. Бүгүн эле кайдан чыга калганы ал белгисиз. Каныбек мырза, бирок кандай болгондо да чек ара маселеси чечилиши керек го дейм. Мисалы, эгерде Кытай менен чек арада чечилбеген болсо, кайсы бир учурда 2002-жылы, 2003-жылы ушул сыяктуу абал азыр да жаралмак деген сыяктуу мисалдарды келтирип келе атпайбы? Бул эми эгемендүүлүктүн маселеси да. Черчиллдин айтканы бар. Чек ара маселеси бул согуш маселеси деп. Бул мамлекеттин базалык принциби да. Адакам Кинсанбаевич айткан маселелер, мен эл аралык конференцияга катышып калсам, дүйнөдө чек ара маселеси чечилип атканда 3 нерсе эске алынат экен. Ошол жердеги суу, жайыт, анан жер. Биз кайсы бир жерлерде талаш тартыштуу жерлерибиз бар, бирок Тажикстан, Өзбекстанга байланыштуу суу, жайыт биздики да. Биз ошону бир рычаг катары колдонушубуз керек эле. Бул боюнча протоколдорго ким кол койгон, анан элге ачык айрым чек ара маселесин катып кое албайсың. Элге ачык айрым жарыяламайын, бул күмөн туудура берет. Бирок бөлөк маселени жашырса болот. Чек ара маселесин ошол жердеги эл билиш керек. Себеби эл ошол жерди коргойт. Эң мыкты чек арачы, жана байке айтпады, Баткен эл экен деп. Жергиликтүү эл. Аскер келип кетет, генералдар келип кетет. Ошол жерде сууну да, жерди да, жайыттын да ээси эл да. Биз жана канаттуулап 3 өзү эркиндик бар. Биринчи руханий эркиндик Кыргызстанда бар. Ошону элге жарыялаган биздин өнөрпостор болду. Бийликтен да, бөлөк өлкөдөн да коркпой. Экинчи саясий эркиндик болуш үчүн конкуренция болуш керек. Реалдуу саясий конкуренция болуп, кээ бир маселелерде саясатчылар саясий консолидация кылыш керек. Мамлекеттин бүтүндүгү, конституциянын ыйыктыгы жерде баш кийимиңди алып, конституция менен ыйык деш керек. Үчүнчү албетте экономикалык эркиндик. Ал үчүн бизде жаңы саясат керек. Нарк, мыйзамдуулук, IT технология Кыргызстандын улуттук идеологиясы болсо, ошонун астында баарыбыз бирдей иштесек, мамлекет өнүгүүгө биз чакан эле өлкөбүз. Бизди бутка тургузуп кетиш Кыргызстанда баары бир жанагы жарандык активисттер канат кошун күчтүү. Акыркы 2 учурду эле айтайын. Бир ай мурун Боомдо сел жол торсо болуп калды 8 саат. Биягына өтө албайсың, биягына өтө албайсың. Эл өзү чыгып, өзү музыка ойноп, элди өзү
алаксыткан эл өзүнө өзү дух берип трагедия кылбай. Же пандемияда бүт дүйнөдө чиновниктер больницалар жабылып калды, акимдер иштебей калды, министрликтер иштебей калды. Эл көчөгө келип, эл өзүнө өзү обсервация салып, эл өзүнө өзү дарылады. Мында эл эгемен мамлекет курууга жана эркин болууга татыктуу да. Биз ошол элдин энергиясын, духун туура жолго салышыбыз керек да. Элитанын негизги миссиясы ошол эл берген эркиндикти туура пайдаланып, элдин кызыкчылыгына пайдаланып, эл берген салыктын эсебинен элдин укугун, мүлкүн жана кадыр баркын коргош керек да. Бакыт мырза, Каныбек мырзага бир эле коштумча да. Каныбек мырза, эгерде ошол кыргыз элитасын бийлик төпөштөп, көтөрбөй, тепкилеп, жана Жванецкий айткандай кылып тепкилеп аткан болсо, Доке айткандай кылып элим деп кан жүткөргөн жигиттерге кашайгыр качан арка эл бел болосуңуз деп. Сиз ушул жерден да баса белгилеп кетишибиз керек да. Элден такыр жоопкерчиликти алып салбай, элдин жоопкерчилигин да алышыбыз керек биз. Ушуну эске салышыбыз керек. Мына ошол сиз айтып аткан тагдыр, кыйчалыш болуп, ары бери олкулдап солкулдап турган заматта, мезгилде акыркы сөзүн касиеттүү эл өзү айта билиш керек. Элдин жоопкерчилиги. Элдин жоопкерчилиги. Эгемендиктин нээси. Эгемендүүлүктүн нээси бийликтин бирден бир туткасы. Ушуну билиш керек эл. Канат мырза, сизге суроо жолдоюн деп атам. Мына Каныбек мырза да учкай айтпадыбы? Жанагы консолидация. Мунаса табыш керек болуп турат депчи. Ошол азыркыдай кырдаалда эгемендиктин бекемдеп, аймактык бүтүндүктү сактап калыш үчүн баардыгыбыз ошо мамлекеттин кызыкчылыгында иштешибиз керек деп. Муну бийлик да айтып келатат. Коом, жарандык коом, оппозиция да айтып келатат. Сиз кандай элестетесиз? Ошого шарт түзүлүп атабы? Мобилизацияны, консолидацияны ишке ашыруу үчүн. Мен баягы эме элеске келет да, октябрда болгон окуяларчы. Ошол шайлоого чейинки күн шайлоо урналары жабылды, жыйынтыгы чыкты. Анан ушундай бир жаман бир сезим да, биякта бир ички. Биз каяка барат? Биз эми кандайдыр бир аябай жиркеничтүү бир мындай бир сезим болду да. Анан эми мындай уланса эми биз таптакыр жок болобуз го деген бир эме келди да. Анан аябай бир мындай жаман болдум да. Анан эртеси күнү эле жана процесстер башталып кетти. Өзүнөн өзү эле партиялар чогулду, тигилер булар болду, баягы бири-бири менен карама каршылар баары чогулуп калды бир эмеде. Ураандар айтылды, манашчылар келе калды, партиялар желектерин катты, баары бир муштум болуп туруп, анан бул абалды өзгөрткөнгө аракет кылды да, умтулду. 3 жолу болгон ушул ыңкылаптар, ыңкылап дейбизби, революция дейбизби, бул жакшы мындай эркиндикке, келечекке болгон бир умтулуу деп түшүнсөк болобу агай? Түшүнсөк болот, бирок мындай да, Канат мырза, биз ошол партиялар аянтка чыккандагы максатты билиш керек. Ошол 14 партия кол койгондо, ошол мекенчилдер кол койбой койгон. Алар Сооронбай Жээнбеков менен макулдашып, акылдашып, бир сүйлөшүүлөр жолуна түшкөн. Ачуу болуп кетти, билип түшүнүп атам. Ал жака чыккан элдин талабы бирөө гана болгон. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жөнүндө. Сокен ал жактан кууп чыгуу же бийликти алмаштыруу, ак үйгө кирип кетүү, өрттөө деген сөз болгон эмес. Шайлоонун гана жыйынтыгын жокко чыгаруу. Бирок азыркы шылуундар ошону эл жана Ысбек мырза айткандай аң сезим башка жакка ойноп кетти дагы. Элдин ошондой толкундоосунан пайдалана кеткен шылуундар ал башка маселе. Эми ал мезгил өттү, бирок азыркы маселе бул мындай бир жер титирөө сыяктуу бир явление да булчу. Мисалы кайсыл бир лидер ушунчаны жүргүлө чогулгула десе де мындай болмок эмес да. Бул жер титирөө сыяктуу бир чоң явление да. Жана коллективный бессознательный деп атпайбы? Бул чоң бир умтулуу да келечекке болгон. Менимче ушул биздин ой жүгүртүүбүздүн образы, мындай ушул жол, мындай Каныбек Капашев айтпадыбы? Бул Кудай буйрса бизге чоң бир келечек алып келет деп ишенем да менче. Болгону биз кандайдыр бир кыйынчылыктар, бири-бирибиз менен баягы түртүшмөй, тартышмай процесстер болот го деп ойлойм да. Анан эме жөнүндө? Консолидация боюнча. Мына ушул учурда консолидация мен көрдүм. Баткенде болгон окуяларда. Биз балдар менен Баткенге чейин барып келдик. Ошол чек арадагы айылдарга чейин максатка ушул топтошуп алыпчы. Ошол учурдагы болгон консолидация. Акталадан келип атышты машинелер, ат башынан келип атышты, Сокулуктан келип атышты, ар бир Кыргызстандын булуң бурчунан келип атышты да. Эми чет мамлекеттеги достор менен сүйлөшсөң суктанып атышты. Акчага да мындай жасай албайсың депчи. Бирок негедир биз ушул жамандык болгондо, кыйынчылык келгенде ушундай бир консолидация бола калабыз, бирок башка учурларда
Негедир мындай консолидация жок да. ата бабанын канынан калган да. Рыспек мырза, мына бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип баратат. Азыр Кыргызстанда биз эми болгон көйгөйлөрдү айтып атабыз, ачык айтып атабыз. Булар өзгөрүшү керек деп атабыз да. Өзгөрүүгө болгон жол эмнеден башталат? Сиздин көз карашыңызда. Өзгөрүү кайсы жерде? Коомдо болсо ар бирибизден башталат. Ар бир айылдан, ар бир үй бүлөдөн башталат. Биз ошону көрүп атабызбы? Жок. Кыргыздар, билбейм, мен жаңылып атсам керек. Кыргыздар мындай отура берет экенбиз да. Күн чыкты, тамак аш бар, балдар аман эсен тигүүдендечи. Башка улуттардан, мына мен суктануу менен карайм, еврейлерден, башкалардан карасаңар, бир нече жыл кылым алдыга коюп, Кытайлар алдыга коюп өзгөрүлөр. Ошону жүргүзүп аткан биз мына эл мамлекетти жалдап алганбыз, элдин налогуна жашап атат. Ошол мамлекет, ошол бийлик, ошону ойлонуп атабы, ошол стратегия, ошол планды коюп атабы? Бирөө айтыш керек да, мына мен Айтып атпайбы бийлик? Эмне деп Жетим тоон иштетем, темир жолду курам. Жетим тоон иштетип, темир жолду курам деген эле болсо оңой эле. Эң чоң нерсе биз мына азыртадан бери сөз кылып аткан ар бир адамдын эгемендүүлүгү, мамлекеттин эгемендүүлүгү, бул бизде эгемендүүлүк, элдерде эгемендүүлүк, жаштарда, балдарда, аялдарда болбосо эгемендүүлүк болбойт. Мен уялам. Гарвардда бир профессор лекция окуп атып, ушунчалык атактуу профессор, жанагы өлкө кайсы эле тиги кыздар нуурдаган депчи. Кыргызстан десе мен ошол жерден уялдым. Мына биз ошо менен таанылып атабыз. Балдарды зордуктоо менен таанылып атабыз. Бул эмне? Бирөө жаса деп атабы? Демек, Адахан Кимсанбаев айткандай, бул жактан оңолушубуз керек. Бул ата бабада болгон эмес бул. Муну бизден кайдан алдык? Кандай? Биз азыр тышка чыгып аткан жаштарыбызды жоготуп атабыз. Бул качан тарыхта кайсы убакта болду эле? Кимге калтырып атабыз мамлекетти? Кандай болот? Алардын тагдыры эмне болот? Себеби кеткен агым кайра келбейт. Биз бул 1 миллионбу, 2 миллионбу жоготтук. Алар ошол жерге көнөт. Балалы болушат, балдары башка мектепте окуйт, аң сезим башка болот. Эң туура. Да. Биз ошонун бардыгын, ошону кайсы цифра менен, кайсы доллар менен, кайсы сом менен санайбыз? Биз ошону ойлонушубуз керек. Эл эгемендүүлүк болуш үчүн өзүн, ар кимисин ойлош керек. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин дедим. Тарыхтагы эң күчтүү инсандар убагында эч унчукпай туруп чоң өзгөрүүлөрдү жасаган. Исхак Разаков келип жаңыдан иштеп атканда, Өзбекстандан келип иштеген, ал жерде ал министр образования болгон, башка кызматтарда иштеген. Биринчи чогултуп элдерди, Төрөбай Кулатовду, Иса Акунбаевди чогултуп, түшүнөкчү, эмне үчүн Кыргызстанда энелердин өлүмү, балдардын өлүмү көп? Ошондон баштаган. Мына көрдүңүзбү? Кыргызстандын өнүгүп өсүүсү элдин өзөгүн карап туруп, бүгүн аларды эч ким ойлобойт да. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип баратат, бирок мен жалпыңыздарга суроо жолдоюн деп атам. Мына 31 жылдыкты белгилеп атабыз. Кыскача жооп берсеңиздер. Кыргызстан эгемендигинин 50 жылдыгында эмнеге жетишсе деп тилейсиздер, кыялданасыздар? Кыргызстандын жигердүү жарандарына, мамлекет жүгүн көтөргөн саясатчыларга, атка минерлерге эмне кеңеш берет элеңиздер? Кыскача. Биринчи кезекте билимди жогорулатыш керек. Билим, маданият мына ушул. Билимдүү киши эч качан наадан болбойт. Билимдүү киши эч качан мыйзам бузууга барбайт. Билимдүү киши кара мөртөз болбойт. Билимдүү киши мыйзам бузууларга барбайт. Уурулукка барбайт. Билимдүү киши, дагы бир жолу айтам, билим, нукра билим. Экинчиси, көкүрөктө иман болуш керек. Иман бул маданият. Маданияттуу киши эч качан жапайычылыкка барбайт. Маданияттуу киши бирөөнүн акысын жебейт. Ушул билим менен маданиятты ордуна койгон өлкө болсо, биринчи кезекте ошолор чыгып кетет. Жердин астындагы мунай, темир, көмүр эмес, жердин үстүндөгү эл. Мына ошондо жана барып айткандай, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо. Мына айтып атпа, 1 миллион 300 миң жаран сыртка чыгып кетти. Болгондо дагы 18ден 60ка чейинки эң күчкө тепсе темир үзгөн азаматтарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз чыгып кетти. Мына караңызчы, ошого сырткы кебетеси кыргыз болуп калуу менен ички жан дүйнөсү бүтүндөй кыргыз касиеттерине жооп бербеген инсандар пайда болот. Бул өтө коркунучтуу. Ошол эле учурда бош калган жер сөзсүз башка бир нерсе менен болот. Бизге соңку 1 жылдын ичинде Өзбекстандын эсеп кысап кызматы боюнча, аларды билесиз, бир тоок чыкса да эсебин алат.
220 000 Өзбекстандын жараны туруктуу жашаш үчүн Кыргызстанга көчүп келди. Бизден жылына 200 000 чыгып кетет. Bir жылда бөтөн бир гана мамлекеттен бизге 220 000 киши көчүп келди. Туруктуу жашоого. Мен башка өлкөлөрдү айтпайм. Натыйжада бизде баягы согуштун да кереги жок азыр. Бая тихая экспансия деген улуу бир акылман кишинин саясаты жүрүп атат. Ушундан сак болушубуз керек. Адахан Кимсанбаевич толук айтып кетип жооп берди. Мен бул жага эч нерсе деле кошо албайм. Бирок башка нерсе жөнүндө айтам да. Негизи тарыхта мен мурун дайыма прогрессивдүү өнүгөт деп ойлочумун да. Анан окуп көрсөм, тарыхта бир багыты, мисалы, бул прогрессивдүү өнүгөт дайыма. Бир теорияда бул цикличность бар да. Биз качанга чейин токтоп анализдеп, биз каяка баратабыз, биз кандай мамлекет кургубуз келе атат, биз кимбиз деп рефлексия кылып, анан кийин ошого жараша көз карашты оңдоп, багытыбызды аныктап жылмайынча, бул окуялар кайра эле кайталана бериши мүмкүн. Биз эгерде буга анализ кылып, туура башкача бир кадамдар таштап алсак, 2050-жылы деле отуруп алып, биз ушул маселелерди талкуулашыбыз мүмкүн да. Кандай мырза? 2050-жылы мен биринчи ойлойм, кыргыз калкы 10 миллион болуп калат. Экинчи, Кудай буюрса, дүйнөлүк интеграцияга аралашып, Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу иштеп калат, буюрса. Үчүнчүдөн, кыргыз калкы жүрөгүндө Манастын улуттук духу бар. Көкүрөгүндө билимди бийик туткан, акыл эсинде дүйнөлүк акыркы жаңы технологиядан, IT технологиядан артта калбаган, калыс, адамды адам кордобогон, мүлкүн тартып албаган, саясатка шайлоо аркылуу гана келген, жана Кыргызстандын граждандары болгондугу үчүн сыймыктанган жаңы жаркыраган өлкө болот деп ойлойм. Мен ошону эртеңки майрамда ар бир кыргызстандыкка каалайм. Рысбек мырза. Мен бардык сөздөргө кошулам. Бир нерсени айткым келет. Биздин жаратылыштай, биздин жерибизде жер жок. Биздин сууга суктанган, биздин тоолорго суктанган, жерибизге суктанган бүт дүйнө жүзү. Ушундай жерде жашап жаткан бир учел эмнеге ынтымактыбыз жок болуп атат? Эмнеге биз жыргабай атабыз? Анча көп деле инвестиция дегенде кереги жок да. Негизгиси алдыңкы окумуштуулардын эсеби боюнча кыргыздын кыз келиндери математикада дүйнөдөгү алдыңкы 3 орунда турат. Бул эмне деген? Кыргыздын кыздары, энелери кандай бир ыйык. Бизде ушул калп айтпашыбыз керек. Жалган сөздөрдөн алыс болсо, буну бар бизге жаманчылык алып келет. Кыйын болсо кыйын деп айтып, элге колунан келбесе келбеди деп айтып. Мына бир кенеде эле нерсени айтам. Адахан Кимсанбаев жакшы билет. Индия бизге подарить эткен облучатель, мына 6 жылдан бери Индияда турат. Ошону эмне үчүн Ошко алып келип койбойбуз? Эмне үчүн Оштун эли бир жылда бир эле Түркиянын клиникасына алардын саны боюнча $4 миллион төлөп атат жылына бир жолу. Ал бекер турат. Эмне керек? Премьер-министрдин же президенттин саламаттык сактоо министрине, губернаторго бир тапшырмасы алып келип ордуна жарым жыл срок берем деген. Туура. Ушундай талаптар керек. Бакыт 10 секунд. 2050-жылы Кыргыздын суусу алтынга тең болот. Биз азыр 147 миллиард куб суу чыгарабыз. 10% колдонобуз. Биз буга чейин алтынды уртаткандан уялып келген эл болсок, 2002-жылы ар бир кыргыздын мөңгүсүнүн, суусунун акционери болуп, ошо суу сатып байыган элдердин бири болот. Сөз жок. Эгерде бизде калыс бийлик, туура жоопкерчиликтүү профессионалдык бийлик болсо. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттык угарман жана көрөрманы, биз Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнүн алдында эгемендүүлүктүн маселелерин, мүмкүнчүлүктөрүн жана тобокелчиликтери жөнүндө сөз кылып талкууладык. Биздин талкуубузга юрист, жарандык активист Канат Медин уулу, Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, АКШда жашап келе жаткан медицина илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдулдаев жана парламенттин экс-депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.